Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр. Ишемби күндө, эс алуу күндө сиздер менен кайрадан көгүлдүр экран аркылуу жолугушуп отурганыбызга кубанычтабыз. Баарыңыздарга жагымдуу маанай тартуулап, өзгөчө түнкү шоу программасынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин куттуу студиябызда дагы бир сыйлуу коногубуз бар. Ал элибизге белгилүү болгон эстрада ырчысы жана актриса десем жаңылышпайм, Айтурган Эрмекова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кеч. Маанайлар жакшы. Азаматсыз. Алдын ала айтып коеюн десем. Амандаша алсаңыз болот. Жалпы журтчулугуңуз. Жалпы кыргыз эли амансыздарбы, барсыздарбы? Жалпыңыздарга ысык салам. Куттуу студиядан түнкү шоу теле передачасына. Азаматсыз. Маанайыңыз кандай? Маанай абдан жакшы. Кандай келип алдыңыз? Негизи баягы студияга келердин астында сөзсүз түрдө маанайды көтөрүп келиш керек. Гүл албасаң элге өзүң тартып албайсың, андыктан маанай 5. Азаматсыз. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык? Чыгармачылыкта жаңылыктар. Азыркы учурда той сезон башталды. Элдин жакшылыгында тойлордо жүрөбүз. Анан учурда 2 жазылып жатат. Буюрса аябай баягы шокурлар десем болот. Көбүнчө ушу баягы шаңдуурларды дагы байланыштуу. Жакшырлар жазып атабыз. Буюрса клиптер дагы болот. Биздин программабыздын алкагы негизи үйдөгүдөй кенен, эркен биздин өнөктөштөрүбүз болгон барбал таттууларынан алып отурсаңыз болот. Чай ичип дегендей кенен жана биздин өн режиссерубуз буюрса сиз менен эфирдин алкагында сонун чыгармаларды аткарасыздар, сизге жардам берет биздин өн режиссер Макс. Макс негизи кандай суроо берсеңиз дагы гитара менен ана жооп берет. Мына ушундай. Алгач мен кыска нуска суроолор берейин. Мына ушул суроолорго бат-баттан жооп бериңиз, андан кийин биз маекибизди улантабыз. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Эрмекбай кызы Айтурган. Кыз Бурак тобуна алгачкы келген күнүңүз? 9-класс болуш керек. Мурдагы Айтурган менен азыркы Айтургандын айырмасы кандай? Мурдагы Айтурган бир аз тартынчаак, бир аз өзүнө ишенбеген кыз болушу мүмкүн. Азыркы учурда ошол нерсе жоголду. Тескеричи болуп калышы. Алмашты. Кыялданган нерсеңиз? Кыялданган нерсем ушул ырчы болоюн деп кыялданып жүрчүмүн, ырчы болдум. Кыялыңыз орундалды? Орундалды да ушул. Сизди өкүндүргөн нерсе? Өкүнбөйм. Өкүнбөйсүз, азаматсыз. Бала кезде кайсыл кесиптин ээси болом деп кыялданчуңуз? Мен дайым эле музыка жаатына аябай кызыкчумун. Ошол музыка. Кайсыл окуу жайда аяктадыңыз? Өз негизи апамдын сунушу менен юридическийди бүткөм. Юрист болом деп. Ошол кесип боюнча аяктагансыз. Бирок талант деген бул тарапка тартып кетти. Кыргыз ырчылардан кайсыл ырчыны көмүр тутасыз? Кайсыл ырчыныларын сүйүү угасыз? Мирбек Атабек. Мирбек Атабек. Дагы? Улуу муундагылардан мүмкүн. Улуу муундагылар Роза Аманова. Эжекебиздин ырлары абдан. Роза Аманова эжекебиздин. Инстаграм баракчаңыздан акча табасызбы? Ооба. Канча мисалы үчүн бир айда? Мурун баягы жаңырдап чыгып келатканда көпчүлүк баягы белгилүү ырчылар ушундай акча табам Инстаграм баракчадан десе мен ишенбечүмүн да. Бирок акыркы учурда акча таппасак дагы, акча табабыз, бирок таппай калсак дагы бартер менен иштешип калдык да. Мисалы үчүн кийим-кече бутиктер, магазиндер болсо бизге бекер кийим берет, биз аларды реклама кылабыз. Ошол сыңарындай эле. Ошол сыңары. Тойдогу ставкаңыз канча? Жашырмай жок биздин программанын алкагы ушундай. Мисалы үчүн белгилүү бекерден баштап, мисалы үчүн канчага чейин? Конечно, баягы жашырбаш керек. Рахмат тойлор да болот, ал көпчүлүк ырчыларга белгилүү. Тууган урук, жакын тааныш билиш, азыркы учурда эле айткандай бартер бири-бирибиз менен ырчылар сен барып кой, мен дагы сенин тоюңа барып коем деген сыңарындай эле. Анан баягы чалып, тойлорго чакырып, заказ боюнча боло турган болсо $100 башталат. $100 башталат. Канчага чейин? Мисалы. Чет өлкөгө да чыгып жүрөсүз? Чет өлкөгө да көрүп чыгабыз. Россия, Иркутскилерге көп тойлорго барабыз. Ал жерге $1000 болот. Ошол туда и обратно билеттерин алып беришет, жатакана баары бекер болот. Бирок ошого $1000, Анан сырткары $1000. Бирок ошого жараша сөзсүз түрдө тоюн шаңга бөлүп өткөрүп беребиз. Муну суроо бергеним себеби той мезгили жакындап баштады. Мүмкүн сизди элибиз жакшылык маракесинде биздин тоюбузда мына ушулар ырдаса деп кыялданган болушу мүмкүн. Бул көрөрмандарыбыз үчүн белгилүү болду десем жаңылышпайм. Эми жогоруда Инстаграм баракча деп калдык. Эми сиздин Инстаграм баракчаңызга
биз баш багып көрдүк, ал жактан сүрөттөрүңүздү көрдүк, видеолоруңузга күбө болдук дегендей. Өзүңүздү бир мисалы үчүн 60 жылдан кийин кандай элестетесиз? 60 жылдан кийин деле мен негедир баягы кичинемен бери өзүм мындай карыбасам керек деп элестетчүмүн да. Азыр деле ошондой. Бирок адам баласы, айрыкча аял киши ушундай элестетиш керек экен. Мен карыбайм эч качан, дайым өзүмө суу алып жүрөм, дайым өзүм ушундай жаш бойдон калам депчи. Ошондо өзүңө ушунчалык бир стимул берсең, көбүрөөк баягы өзүң ден соолугуңа, келбетиңе карап умтуласың да. Ошол сыңарындай эле 60 жашта деле буйруса небере чебер элер менен да. Бирок жанымда абышкам ушундай бактылуу өмүр сүрөп, бирок ошол кезде деле айта турган мындай кандай десем шок, анан шаңдуу ырларды уккан, ошондо деле бийлеген бир ошондой аял болсом керек деп элестетесиз. Биздин элестетүүбүз боюнча экранга көңүл буралы. Айтурган Эрмекова кандай дейсиз? Ушундай эле болушум керек, бирок беттеримде бир аз тырыштар болуш керек. Көз айнек жок, көз айнек жок болуш керек деп ойлойм. Көзүң жакшы дейсизби? Билем, убакыт көрсөтөт. Мультфильм көп көрөсүзбү? Жок, көп көрө бербейм. Мультфильм каармандарынан сизди элестетип көрдүк. Эгерде Айтурган Эрмекова мультфильм каармандары болуп калса, Аладдиндин сүйгөнү, мен атын таба албадым, ким эле аты? Мен деле билбейт экенмин, мен мультик көрө бербейм. Ушундай. Анан бош убактыңызда эмне кыласыз? Бош убактымда көбүнчө мен көбүрөөк баягы кандай ырлар жаздырсам экен деп баягы көбүнчө изденем. Анан наушник тагып алып, 1 саат сөзсүз түрдө бийлейм. Көп айта беретсең көп жейсиң, бирок арыксың депчи. Биринчиден бул бизде баягы ата энебиз, апам арык болгондуктан, экинчиден бул мен бош убактымда жөн отурбайм, сөзсүз түрдө бийлейм. Наушник тагып алып, өзүмө жаккан шокурларды коюп алып бийлейм. Ошол сыңарындай эле сөзсүз түрдө музыка угам. Ошол. Айтурган Эрмекова бош убактында биз мондай сүрөттү элестетип көрдүк. Бош убактысында таксовать этет депчи. Ушундай кыскача. Дагы кыска нуска суроолор алдыда болмокчу. Эми ырчыларды биз эфирибизге чакыргандан кийин сөзсүз түрдө сиздерди атпасак болбос. Макс сизге жардам берет. Өзүңүзгө чыккан бир сонун чыгарманы элибизге тартууласаңыз болот. Акыркы 3 жыл, 4 жыл көп шуурду көп ырдап калдым. Гүлнур Сатылган эжекездин ырларын абдан жакшы көрөм. Анан жазым келчи деген ыр көпчүлүккө белгилүү. Анан бир убакта аябай хит болду десем болот. Апама да жагат ошол ырды, элибизге тартуулап берели. Келиңиз. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалынып, жан эргитип, жумшак өлгөнүм, жаргыбы аткан таңымды, жан эргитип, жумшак өлгөнүм, жаргыбы аткан таңымды. Булбулсуң бул, куштар багында, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле күнүм сагына, кучагымдан орун берейин, күттүм эле күнүм сагына, күттүм эле күнүм сагына. Азаматсыз. Чыгармасы ийгилик жагдай. Рахмат чоң. Ушундай сонун чыгарманы таткарып жүрө бериңиз. Эми баягыбызге бир аз тыныгуу дагы кыска нуска оюн. Мен берген ар бир суроого ооба жана жок деген сөздү колдонбостон жооп бересиз. Демек түшүнүктүү шарт. Тоого качан барып эс алдыңыз? Мен билишим боюнча жакын деле болуш керек. Кече. Кече бардыңыз, Негизи шаарда эле окугансызбы? Шаарда эле.
шарат эле. Аябай сүйдүргөн майда бериңиз. Көбүн эсе көчөдөн эле тамактанат окшойсуз. Кандай? Көчөдөн тамактанат окшойсуз. Жок, үйдө эле. Мен мисалы үчүн шаардан, мүмкүн эми тойдо жакшылыкта жүрөсүз, үйгө кеч барып каласыз, ошону айтканым. Негизи үйдө тамактанган жакшы көрөм. Тамак жасаганды абдан жакшы көрөм. Анан көбүнчө ошол көбүрөөк үйдө тамактанам. Баягы учурлар болот, сен айткандай. Той топурлардан кеч кайтып атканда сөзсүз түрдө бир жерден тамактанып калабыз. Көчөдөн тамактанып каласыз. Автоуну айдаган билесиз, э? Ооба. Ооба деп койдуңуз. Эске алыңыз. Ооба деп жооп бербешиңиз керек. Бишкек шаарында да жакшылыктарга барып турасызбы? Барып турам. Барып турасыз. Маанилиңиз азыр байкап жатам, жөнөкөй адам экенсиз. Жөнөкөй адамсың деп көп айтышат. Бирок ошол эле учурда тескери тараада болуп калышы мүмкүн. Ошондой сөздөр да болду беле? Укпапмын андай. Бой көтөрөт экенсиң же башка деп. Башында баягы көп билбеген, мисалы үчүн кыздар да, салонго барып калсам, башында сизде аябай бой көтөргөн, ушундай эч ким менен сүйлөшпөсө керек, сүрдүү көрүнөсүз деп айтышат. Бирок сен айткандай ошо кайра эле жөнөкөй экенсиз деп айтышат да. Автоунааңыз бузулуп калса, устаканага алып барасызбы? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө маани берип туруңуз. Эгерде Мирбек Атабеков сизге чогуу дуэт ырдап, анан чогуу концерт коелу десе, макул болуп бериңиз. Макул болобуз да. Ырчылыкты ташта айлык акысы 300 000 сом. Акча берем десе, бул чармачылык чөйрөдөн кетет белеңиз? Кетпейт болчу. Кетпейсиз, э? Атыңыз Айтурганбы? Айтурган. Биз интернет барактарынан, сиздин Instagram баракчаңыздан эми көпчүлүк жаңылыктарды ошол жактан билебиз да. Өзбекстан өлкөсүндө дагы кино тасмага тартылып келдиңиз. Мына ушул киного кантип тартылып калдыңыз? Кандайча болуп калды? Кандай ролду сизге тартуулашты? Бул кино качан интернет барактарына чыгып биздин журтчулугубуз көрөт? Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Негизи 2,5-2 жыл мурун болуп калды болуш керек. Баягы эми көп сана бербейсиң да. Анан бул кино тууралуу айта кетсем, кинонун аты Тимур деп аталат. Кыргызстандан жалгыз мен өзүм катыштым. Россия Игорь Жижикин, Казакстан Саят Исенбаев, Өзбекстан белгилүү актерлору. Анан бул киного көпчүлүк баягы суроо беришет, кантип катышып калдыңыз өзүңүз жалгыз депчи. Негизи буга чейин бир фирмада иштегем, Артель деген фирмада иштегеммин, администратор болуп. Негизи эмне гана маселе болбосун, ушул баягы чет мамлекеттен бизге дегустация менен келе турган болсо, сөзсүз түрдө мен тосуп алып конокточумун да. Анан бизге Өзбекстандан Коноктор келип калды. Коноктор ошол Мукуми театры азыркы учурда Самара жакында эле концерт бербедиби? Ошол Мукуми театрынын директору Мырзаазизов тоже белгилүү актер. Ошол баш болуп алып, ошо жалпы жаамат келишти. Тосуп алып, алай жергесине алып барып, кымыз ичирип, аларды көптөгөн жерлерге алып барып, 6 күн бою бизде ошто конок болушту да. Мен тосуп алып, ошо баш багып жүргөнүндө көбүрөөк жакын болуп калдык. 6 күн ичинде бир туугандай эле болуп калдык. Анан бири-бирибизди тааныйт. Анан ошо Мырзаазизов өзү айтып калды, Айтурган аябай жөнөкөй, жакшы адам экенсиң. Ушунчалык меймандостугун бааладык. Талантың да бар экен. Ара-арада биз баягы чайга булар келгенде мен күлдүрүп коем, мен кудучалык да адатым дагы бар да өз негизи. Анан сен актриса болгудайсың депчи. Анан өңү түсүң дагы баягы топ келишет экен. Андыктан сен ойлонуп көрбөйсүңбү деп. Анан мен кыз бара командасына биринчи барганымда 9-классымда Кенже Дүйшеева эжекебиздин клибине катышканымда, пандемия болупчу. Ошондо деле мага сунуш түшкөндө Ташкенттенчи актриса болбойсуңбу депчи. Анда эми баягы жаш кызсың. Мүмкүн бир аз убакыт соң баягы өткөндөн кийин, чоңойгондон кийин катышып калармын деп жүрүп, мына ушул насип этиптер Мырзаазизов акебиздин чакыруусу менен Ташкент жергесине чакыруу алдым. Ошол киного катышсаң, ошол ролдо кызды сени көрө алам депчи. Ширин деген кыздын ролун аткарасың, главный ролдо баланы сүйгөн кызы болуп. Демек, макул дедик, бардык, катыштык, съемка жүрдү. Кино жарыкка чыкты. Негизи кинонун чыкканына өзү 1,5 жыл болсо, премьерасы быйыл гана болду. Бишкек шаарында өттү, Самаркандда өттү, Ташкенттин өзүндө өттү, Алматыда өттү. Баарына катышып келдик, аябай сонун. Сөзсүз түрдө баягы жалгыз өзүң баргандыктан
ал жактагылар ушунчалык бир кызыгуу менен баалашат экен да, чыгармачылык адамдычы ушунчалык Кыргызстандан келиптир деп ушунчалык көптөгөн телевидениялар менден баягы кандай десем интервью алып ушунчалык баягы Кыргызстаның үчүн туруп бергендей сезилипчи. Ошентип катышып калдым. Кино буюрса уже жарыкка чыккан, бирок YouTube каналына чыга элек. Азыркы учурда кино прокат боюнча кетип атат. Баягы кинотеатрларда коюлуп атат. Буюрса ошол Тимур деген кинону көрүп, баш багып, анан баа берсеңиздер болот. Кайсыл убакытта чыгып калат бул боюнча? Бул боюнча маалымат жок, бирок азыркы учурга чейин мырзакелер менен жакында тойма деле келишти, конок болуп сүйлөшүп турабыз Telegram аркылуу. Андан тышкары Ситора деген курбу кызым бар, тоже актриса, Ташкент чергесинде. Тынбай байланышып турабыз. Эмне гана жаңылык болбосун, жакында кинолор болот, комедиялар болот, сени айтабыз деп турушат. Эми буюрса, может дагы бир жаңылык болуп калышы мүмкүн. Жеке, Instagram азыркы учурда бир белгилүү тармак десем жаңылышпайм. Дүйнө жүзү боюнча дейле Кыргызстанда эмес. Азыр Instagram баракчаңызга киресиз. Анан уюлдук телефон аркылуу анан мен айткан белгилүү инсандардын бирөөсүн тандап аласыз. Мен 3 белгилүү инсанды айтам. Асель Кадырбекова, Сайкал Садбакасова, Кенже Душеева жана актер Тилек Кожонов. Булар мен поисково издешим керек. Жок, ошо 4 инсандын бирөөсүн гана тандап аласыз. Так, Асель Кадырбекова, Кенжеже, Сайкал Садбакасова, актер Тилек Кожонов. Кимисин тандайбыз? Сайкал. Сайкал Садбакасова. Сайкал эжекебиздин Instagram баракчасына баш багыңыз. Баш багасыз дагы. Кирдим. Эң акыркы сүрөтүнө кириңиз. Кайсы сүрөт экен? Кыргызстан оондору Сайкал Садбакасова, Жылдыз жана мен. Жок, өзү түшкөн сүрөттү карап көрүңүз мүмкүн болсо. Ушу өзү түшкөн сүрөт экен. Дагы алды, мындан мурдагы сүрөттөр. Мындан мурдагылар жалгыз өз болуш керекпи? Жалгыз өз болуш керек. Так. Могу сүрөтү бар экен. Качан, кайсыл күнү кирген? Так, 29 май. Ошол сүрөттүн комментарий бөлүмүнө киресиз дагы. Үйдө олтуруп акча тапкым келеби? Мен да бул нерсеге мурда ишенген эмесмин. Айына 40 000 сом акча таап жатам деп жазасыз. Ушинтип жазыш керекпи? Эгерде жок, мынтип жаза албайм десеңиз, Instagram баракчаңыздын stories бөлүмүнө достор, мага 300 000 сом акча керек болот. Аны вообще жазбайм. Лучше Кимде болсо берип туруңуздар. Азыр биринчинде жазайын. Биринчи комментарий бөлүмүн тандап аласыз. Үйдө олтуруп акча тапкым келеби? Мен да башында ишенген эмесмин. Акча тапкым келеби? Мен да башында ишенген эмесмин. Азыр айына 40 000 сом таап жатам. Ишенген эмесмин. Азыр 40 000 сом. Айына 40 000 сом таап жатам, Кааласаңыз телефон номериңизди жазып калтырсаңыз. Жок. Эми публикацияны басабыз. Айтылган айнып калыптыр дейт да, Сайкал Садбакасова. Көрөрмандарыбызга үйдө олтуруп акча тапкым келеби? Мен да башында ишенген эмесмин. Азыр айына 40 000 сом таап жатам. Жалпы көрөрмандарыбызга көрсөтүп коелум. Биздин Сайкал Садбакасова эжекебиздин Instagram баракчасына Айтурган Эрмекова сонун комментарий калтырды. Азаматсыз, биз айткан шартты сонун деңгээлде аткардыңыз. Эми кыска нуска оюн, наушникти тагасыз мүмкүн болсо. Мен сизге музыка коюп берем. Дагы бул оюндун шарты, мен сизге сөздөрдү айтам. Ошол сөздөрдү табышыңыз керек болот. Наушникти кийген учурда мен сизге сөздөрдү айтам. Демек, тагып аласыз. Баштадык. Анжелика. Ачкыч. Анжелика. Ачкыч. Анжелика. Айтурган. Анжелика. Тапаныз кийинки. Кондиционер. Тикенек.
Кондиционер. Тикени. Кондиционер. Кондиционер. Телевизор. Кеңкиси. Телевизор. Телевизор. Жиндеспи. Телевизор. Жок. Телевизор. Телевизор. Дальше. Трансформатор. Трансформатор. Кандай? Трансформатор. Түшүнбөй да. Трансформатор. Жок, кеңкиси. Светофор. Дервиши. Светофор. Макулсузбу? Светофор. Футбол. Светофор. 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 Сен азыр уятсыз сүйлөдүңбү? Жок. Светофор. Светофор. Не дедиң? Машина. Бычак. Машина. Баштык. Машина. Башкача. Машина. 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 WhatsApp. WhatsApp. Китеп. WhatsApp. WhatsApp. Телефон. WhatsApp. 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 Эмне? 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 Пил. Эмне? Эмне? Кийинкиси улантабыз. Кожомкул. Торпок. Кожомкул. Томпойсу. Кожомкул. 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 Өчүрбө. Кожомкул. Өзүң. 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 Болду, чечип кое беребиз. Азаматсыз. Сон мен уят сөз айткан жокмун. Шундай сезилди, айтып берейин дедим ана. Азаматсыз. Келиңиз эми жалпы көпчүлүк көрөрмандарыбыз сиздин сонун бир чыгармаңызды жакшы көрөт болуш керек. Тойлордо, жакшылык кечелерде өзбекстандык бир сонун өзбекче ырды айтып жүрөсүз, өзбек тилинде сонун чыгарма. Келиңиз мына ошолорду да баягы биздин эфирде жаңырталык. Азыркы учурда Гүлбадан эй деп мен көргөндөр баары ушинтип калышты. Ошолорду да бир өзүм болбойт. Канан кетти, э? Отасаң күйөнүмдөн индамай, Биламан ошугуң сени бир талай. Унутма шуну сени хам каркалай, Топа алмайсаң күмөндөй. Отасаң күйөнүмдөн индамай, Биламан ошугуң сени бир талай. Унутма шуну сени хам каркалай, Топа алмайсаң күмөндөй. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım bu alov sevgini dardımanda. Bu derdi da aslı sanda. Yet olmayı sen gelek yolamanda. Yana hammada kız konamanda. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım. Mali hop menge hiç nema yetma. Tema yok desem yolunda gitma. Hadi sen menge olsanı tutma. Sevamam şunu sen unutma. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey, Nozanım. Азаматсыз, эң сонун. Ушул чыгарманы аткарып атканыңызда дагы бир нерсе ойго келди. Жүп болсун. Алма дегендерди дагы көпчүлүгүбүз билет, көпчүлүк көрөрмандарыбыз, көпчүлүк эжелерибиз басымдуу бөлүгү той топурда мына ошолорду бийлейлик деп көп суранышат. Келиңиз мына ошолорду дагы бир аткарып көрөлү. Алманы. Унутулуп калды эле десең, сөздөр кандай эле. Alma vereyim, alma verip göreyim. Alma vereyim, alma verip göreyim. Alma vergen kollarımdan aşık olup göreyim. Men ketemin görüp kal, көңүл буруp сүйүп кал. Сагынганда көрөсүң, сүрөтүмдү алып кал. Alma vereyim, alma verip göreyim. Alma vereyim, alma verip göreyim. Alma vergen kollarımdan aşık olup göreyim. Alma vergen kollarımdan aşık olup göreyim. Азаматсыз. Азаматсыз. Мына ушундай
ушундай кечте жалпы көрөрмандарыбызга сонун маанай тартуулап алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Бар болгоңуз чыгармачылык ийгилик, алдыдагы элибиздин жакшылык мааракелеринде, жакшылык күндөрүндө гана кызмат кылып жүрөбүз дейли. Эфирдин соңунда жалпы көрөрмандарыбызга кыска нуска эркин сөзүңүз болсун. Чоң рахмат, силерге да рахмат. Ушундай түнкү шоу программасына чакырып, силер менен дагы маектешип, жалпыңыздар менен таанышып, билишип отурганыма кубанычтамын. Жалпы кыргыз элиме да чоң рахмат. Алтындай болгон убактын бөлүп бизди көрүп отурушат. Андыктан жалпыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынччылык, ыйманчылык, барчылык, токчулук каалаймын. Жалпы эле кыргыз элибиз эч качан кайгы капаага туш келбесин, дайым Кыргызстаныбыз алга жана алга болуп жүрө берсин. Башка өлкөлөргө үлгүлүү бир мамлекеттерден болуп жүрө берсин. Мен сиздерди жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм, дайым жакшылыктарда кызматта болом. Чалыңыздар деп койсун. Чалыңыздар. Кадырман көрөрмандар, түнкү шоу программасынын кезектеги чыгарылышын биз мына ушинтип жыйынтыктадык. Биздин өнөктөштөрүбүз болгон барбол таттуулары, өзгөчө таттуулар эжеке сизге белек болсун. Үйүңүзгө ар дайым таттуу күндөр көп болсун деген жакшы элек. Биздин өнөктөштөрүбүз барбол таттуулары, адал таттуу жана дайыма жаңы гана таттуулар. Жана ошондой эле Ош шаарындагы Тынчтык соода борборунун 2-кабатында жайгашкан Таев костюмус дүкөнү. Мына ушул жерден сиз мырзалар сонун өзгөчө бир көйнөктөрдү, өзгөчө бир костюм-шумдарды бир күнгө ижарага алсаңыздар болот. Кайрылыңыздар, Тынчтык соода борборунун 2-кабатында жайгашкан. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирибизде үн режиссерлук кызматта Макс. Сага дагы чыгармачылык ийгилик, бар бол. Ардактуу көрөрмандар, кайрадан бир жумадан соң ишемби күндө мына ушундай өзгөчө кечте жолугабыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Жана биздин эфирибизде эстрадарчысы Айтурган Эрмекова. Бар болуңуздар.